Президентimiz Сооронбай Шарипович шайлоодо катар кызмете түшүп алганда 9 деген ном чыккан. Анан 9 деген ному Ак Жолтой болду. Анан кийин мен үрөн кылып атам да ушуларга. Ажоңуздун урматына ушул бакыттай келерге сиздин атыңыздан 9 упай кетти. 9 деген упай. Кочалар болсун. Биринчиден актерлук чеберчилигиңерге эң мыкты. Сценадактан жакшы көрдүм. Образ көрүп аттым, образ бар экен. Ошол карата түзүлгөн мизансценаларда адамдын бирок муңар абдан жакшы. Эгерде биринчи аткаруучуларды салыштырып карасак, алардын үнү силердикинен жогору, чын айтайын. Ошондуктан силерге мен дагы 9 деген бал бар. Сиз Пикиңизди билдиресизби? иштеп атам. Мен бул кошчулукты тандаганда, жуктарды тандаганда, бул шаярдын өзү университеттер аралык конкурста, кошчулук конкурсунда жеңүүчү болгон да. Бул ырдап атканда эле бакыт эситкем да, ушу бакыт менен ырдаса ырдын ажары ачылат го деп. Анан абдан аракет кылышты. Ошондуктан мен иштеген бардым. Ой, 10 деген. Сиздерди биздин экинчи студияда Расул жана айтылган кесиптештерибиз күтүп атат. Мындай кылалы Бакыт байке, азыр биздин биринчи чыккан жуктардагы техникалык училищелерден улам баягы экинчи студияга чыкпай калды. Андыктан биринчи жукту азыр экинчи студияда көгүлдүр экрандан көрөбүз, андан кийин сиздерди көрөбүз. Сиздерди сахнада жөнөтөлү. Кол чабуулар болсун. Скажите, это все чего пошли? Кесиптештер, биз экрандабызбы? Албетте, сиздер жанагыдан бери экрандасыздар, биз сизди көрүп атабыз айтылган айыбы. Бул жакта өзүнчө бир тойдо, концертте жүргөндө, экинчи концертибизде жүргөндө элес. Мына балапандарды жакында. Кайда келесиз? Баарын тартыңыздарчы, ха? Эң сонун, ооба, кое турсаңыз да болот. Эң сонун азаматсыздар. Балалар үй, базарда жөн-жөнүн айтпасы керек. Эми, үй башчысы мырза дейт, келиңиз сизден болсун, жоо ий алдым десе. Суроонумда дагы. Кош жылдызга катыштыңыз. Азыр өзүңүздүн баягы койгон сценкаңызды, ырыңызды ырдадыңыз. Эми эмоциялар бөлүшүңүзчү. Бул жерде эмне дейт? Бизден Астана канчадан мен деген конокторлор келип отурат. Баары ийгилик каалайбыз. Себеби дегенде бул жерде ар бир конкурсанттын өзүнүн эмгеги бар. Биз ошондуктан мисалы үчүн дагы өзү актриса болбосо дагы мени кыйноого чыдап, ушунча деңгээлге чыдап бергенчи, эжегиден элдин астына кечирип сурап коеюн. Себеби репетиция жасап атканда өтө темен болот экен да. Ошону бар. Анан бул жөжөлөргө рахмат, себеби репетицияда бул жөжөлөр жоготуп, азыр да жоготуп арамда. Запчасттар сиздики? Запчасттар арендаға алып келдім. Сахнада ушунча Чоң апасы тияктап турат, арендаға алып келдим атайын. Сахнада ушунчалык актерлук чеберчиликти сонун көрсөттүңүздөр. Анда эки сизден сурайлычы, балким келечекте актриса болуп каласыз. Мен окуп жүргөндө эле бар жүрчүмүн. Айлайга бар, тусанага чейин барып, анан эми улгайып калганда кыялма жеттим деп ойлойм. Чоң-чоң сахналарда ойноп жүрөм. Анан ошо Калыбайдыга рахмат, Бакытка рахмат, анан мен мага берилген Сагынбек Жолдошуга рахмат, анан мага берилген рахмат. Сизге да чоң рахмат. Чын жүрөктөн келген талстар калыс чечет деп ойлойбуз. Бул жерде биз айылдын нукура баягы карлык сонун турбайбыз деп. Себеби карыганда ар ким кейбей, бул карлыктын да өзүнүн тору бар экен. Ошонун бир жакшы маанайын көрсөтөлү дегенден ой болчу. Карлык сонун турбайбыз. Тор бакыт. Жалпы талстарга эң өтө рахмат. Мына ушундай карлык ар бир адамга болсун. Керемет көрүнүш. Жүрөк жүрүп калды.